Ош облусундагы көпчүлүк райондордун акимдери ротация жолу менен Бишкек, Чүй, Көл башка жактардан келди да. Ушул ротациянын эффективдүүлүгү кандай болуп атат? Мисалы бул акимдердин бул жерде таанышы жок, агайыны, куда сөөгү жок дегендей да. Эми ротация болгон бул эң бир туура болгон экен. Себеби дегенде булар келгенден кийин жана өзүңүз туура белгилеп кеттиңиз, бул жерде булардын тууганы дагы жок экен, жердеши дагы жок экен, куда сөөгү дагы жок экен, чынын айткандачы. Анан булар түздөн келип эле ушул ишке берилип, эч кимге биз көз каранды болбостон, же болбосо бир мурдагыдай жакын адамдардын айткан сөздөрүнө кирбестен булар өз иштерине алып келип баратат да. Мен айтып коюшум керек, бүгүнкү күндөгү ушул 7 райондо иштеп аткан акимдердин баардыгы жакшы иштерди алып барып атат, жакшы иш жүргүзүшүп атат. Айрыкча ушул бюджеттик акча каражаттары эмес, өздөрүнүн ушул райондо жашаган же айылда жашаган жанагы биздин бизнесмендерибиз бар, ошондой ишкерлерибиз бар. Ошолор менен дагы ушул уюштуруу иштерин жүргүзүп, канча километр жолдорду басып атат, жаңы мектептерди ачышып атат. Ошолордун эсебинен көптөгөн жакшы иштерди жүргүзүп атат. Демек, бүгүнкү күндө ушул ротация жакшы бир өзүнүн пайдасын натыйжасын берди деп айтып кете алам.